Gülzat Mamutbek aldamçılığa şektelip qamakka alındı. Bişkek şаарынын 1-May rayондук ички иштер башкармалыгына 7 жаран кайрылып, жаран АГга Gülzat Mamutbek чара көрүүнү суранышкан. Келтирилген зыяндын жалпы суммасы $110.000 ашат. Бул фактылар 1-May РИПке катталып, КР кылмыш жаза кодексинин 204-беренесинин алдамчылык негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери козголгон. Алынган маалымат боюнча жаран АГ 2020 жылдын февраль айынын башында Кыргызстан аймагынан чыгып кеткен. 2020 жылдын 13-июлунда Бишкек шаарынын 1-May райондук соту АГ сырттан башкаруу чарасы Бишкек шаарындагы бир СИЗОго камакка алуу түрүндө таналган. 2020 жылдын 8-августунда АГ кылмышка шектүүнү издөөгө байланыштуу КР кылмыш процедуралык кодексинин 237-беренесине ылайык убактылуу токтотулган. 2021 жылдын 25-октябрында АГ аттуу жаран Кыргызстанга келгенде кармалып, 1-May районунун ИИБинин тергөө кызматына алынып, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда.